Бул жерге келишибиздеги негизги себеби ушул белектин ала албай аткан дарыларын да алып берип коюуга биздин аракет. Эми бунун баардыгы Кудай ыраазылыгы үчүн достор. Ошон үчүн биздин Кайрымдуу болуу коомдук фондуна менен биргеликте болгон, сооптуу сапарда сапарлаш болгон ар бир мекендеш сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ыраазымын. Ушул бүгүн ала албай аткан дарыларымды алып берди. Ушундай кафеге отуруп тамак иче алчу эмесмин. Ушу бүгүн кирип ушу Азамат байке аркылуу ушу келип тамак алып беришти. Ыраазымын аябай. Каркырам алып учат талпына. Ошол авариядан кийин баягы туура эмес ошол бели оорутуп калганда эчтеке кыла албай калат экен кишичи. Тизелер мындай проличтерим бар. Бул жагым болсо айыккан да, эми кичине айыгып келди. Белекти мүмкүнчүлүгү чектелген деп айткым келбейт. Алгачкы баштаганда кыйын эле болду да, мындай эмете албай, биле албай. Эмеси турган болсо, бул жерде мына сиз көрүп турган коляска турат, достор. Ушу коляскага эч кимдин тагдыры эч качан байланбасын. Ушундай эми баягы бул дагы ошол менин Турушма деле Кудайга шүкүр. ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Эмнеге дегенде Кудай Таалам бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергендигине шүгүр. Себеби ушундай бир мындай жашоо биз каалагандай эмес экен. Бирок сиз менен биз келип турган, кабар алайын деп турган мекендешибиз Белек деген биздин замандашыбыз. Бирок мындан бир канча жыл мурда жол кырсыгына учурап, ошол автокырсыктан белинен ылдый баспай калыптыр. Басып жүргөн бут баспай калган тагдырдын татаал жашоосун, өмүрүн сүрүп жаткан Белектен келгиле достор. Биргеликте кабар алайлы. Биз менен бирге болуңуздар. Сен кайрылганда чалгачы кайрылдың да. Кайрылганда мен деле көп анча эле алган эмесмин чындыгындачы. Анткени аябай кайрылуу көп да. Ана мындай эметкенде мен кадимкидей эле кабыл алып койгом. Анткени мынчалык оор экендигин чында сезген эмесмин, билген эмесмин. Анан өткөндө сен айтканда келип өз көзүм менен көргөнүмдө аябай жүрөгүм эметти да. Себеби бул тагдыр экен да, жазмыш. Анан сен айтсаң Белек, буга чейинки Белек эмне менен алектенген, эмне кылчу эле, мисалы кайсы жашыңда сен кырсыктадың, ошо кырсыктаганга чейин Белек кандай Белек эле? Мен көбүнчө ушу шаар ичинде жүрүп калдым. Стройка фирмелерде иштеп, курулуш жагында. Андан кийин ошол айылда 24 жашымда айылга барып, ошол бир где-то бир 5-6 жылдай жүрүп шаарда. Анан кайра айылга бардым. Ошондо жаз айы почти кышында баргам. Анан жазга маалы ошол апрель айында малдарды тоого чыгарып, анан шаарга келем деп аткам кайра элечи. Анан ошол апрелдин 28-29-уна караган түнү авария болдук. Жолдон ошол келатып авария болуп, ошо бел омурткам сынып, андан кийин караколдон операция кылышкан. Бирок ошол баягы эми ачыгын айтканда туура эмес кылып коюшту да аяктанчы. Тиги омурткаларымды түздөптүр эле, темир тагып эле, анан ичинде жүлүндөгү сөбөктөрдү албай коюшту да. Ошол сөбөктөр менен 6 жыл кыйналып жатыптырмын. Аябай эчтеке билген эмесмин.
Анан аябай эле арыктап, буттарым шишип, ушинтип, анан жанагынтип буттар ката баштады. Анан пролиш болуп калды. Анан ошо 6 жыл жатып, аябай кыйналып, анан кайра Бишкекке келип, ушу 4-больницадан Сабырбек Жумабеков операция кылганда, ошондо ал киши ошол баягы эме томографияга тартканда жүлүндүгү жанагындай майда сөөктөр калып, анан жүлүн ичкерип кетиптир да, аябай ичкерип кысылып. Анан ошолорду тазалагандан кийин операция кайра ошо болгондон кийин где-то бир 1,5 жылдай коляскага отура албай кичине оорутуп жүрдү. Андан кийин кайра сон болуп калды да, баягы эме калыбына келгенден кийинчи. Ошондон кийин кичине аракет кылып үйдө айылда жүрдүм. Анан ойлонуп аттым, эми белим оорубай калды. Отуруп кичине коляскага отуруп калдым. Эми эмне кылсам? Ушинтип эле жата бербей, колуман бир нерсе иш кылсам жакшы болот эле деп жүрүп, анан ушул кожа менен иштеген бир байкени көрүп калып, аны менен таанышып, ал кишиден үйрөнүп бир сыйра. Сен ошондо кайсы жылы кырсыктап, канча жыл болду төшөктө жатканыңа? 2012-жылы авария болгом. 2012-жылы. Анан азыр ошо 11 жыл болду да. 11 жыл болду. Белек айтсаң, ошондо кырсыктаганда, машинада кетип атканда сен алгач отурганда бир кандайдыр бир мындай бир сезүүлөр болот бекен, болбойт бекен? Анан ошол кырсыктаган учур көз ирмемдерчи мисалы. 3 күн подряд ошондой болду да. Кырсык болоордун алдында ошо 3 күн мындай эме келе баштаганда, бирок байкабаптырмын да, ошон кийин авариядан кийин ошонун баарын эстедим да. Негизи ушундай эскертүүлөр берилет экен да. Например, мындай уктап атканда деле, анан мындай бир нерсе кылып атканда ошол мындай эскертүүлөр жанагындай ошол кырсыкка чейинки жеңилирээк нерселерди берет экен да. Анан ошону маани бербептирмин. Ошондо эми мен билген жокмун. Билген жаман көрбөйсүң деп ойлойм. Анткени бул сен экөөбүздүн бүгүнкү сүйлөшүүбүз, биздин бүгүнкү аракетибиз, бүгүнкү жашообуз бул жараткандын буйругу менен. Но бирок айрым жерлерде баш ийбей койгондук, көңүл бурбай койгондуктун кесепети келип ачып калган учурлар бар да. Ошол күнү сен жана жаштык кылып, жаштык калтырып, үйлөнө элек болгон кезде үйлөнүң беле? Жок, бойдок. Ошол учурда мисалы ичимдик болгонбу, машина достор менен бай ичип келатыппы, ушундай болгондо болдубу же кокустук эле мындай жашнакай эле келатып болдубу? Эми ал нерсе ичимдик негизи мен ичпейм да. Анан ошол жерден баягы ичкендер болду. Анан мен деле бирок Ролда сен эмес болгон? Жок, досум болчу да. Досум болсо ал ошо сутка иштеп, анан уктабаптыр да ал. Уктабай ошол эме уктап кетип чыгып кеткен, уктап кетип, анан ошо жолдон уктап кетиптир да. Ошо уктап кеттим деп атат да. Анан эми пайла жок ошол. Эми тагдыр жазмыш экен, буйрук баардыгы. Эми белек, бүгүнкү белек. Азыр эмне менен алек, мисалы белек, бүгүнкү жашоо тагдыры ушул атайын мындай биздин көрүүчүлөргө ачык айкын, кээ бирлерге көмүскөдө мындай үстүртө эле белек ооруп жатыптыр деп койсоң, ошондой эле ойлоп коюшат экен. Анан азыркы учурда биринчи ден соолуктан эме алайлы, кабар алайлы. Ден соолук ошол авариядан кийин баягы туура эмес ошол бел оорутуп калганда эчтеке кыла албай калат экен кишичи. Кыймылдасаң ооруйт белчи, анан отурсаң баш айланат, анан буттар шишип, жүлүн кысылгандан кан жүгүрбөй да калат экен да вообще. Анан ошо буттарым шишип, анан катып, азыр болсо ошол буттарым эметип калган. Тизелерим мындай болуп катып калган да. Тизелер мындай пролиштерим бар, бул жагым болсо айыккан да, кичине айыгып келатат буюрса. Анан муулар монтип катып калганда муну карабайсызбы? Бүгүлбөйт да. Бул жагы кичине бүгүлөт, бирок аябай устак экен, ошо эметип турат мындай. Анан ушундай болду тагдыр. Карагачы достор, мекендештер, жагдайды карагачы, мындай акыбалда экен белек. Нурлан Тилебердиев агабыздын Каркырам деген ырын ырдап берейин. Кабыл алып коюңуздар. Көрбөй калсам каркырам, көңүлүмө тартылам.
утунган сүйүмдү сүйлөй албай тартынам. Каркырам, каркырам, алып учат талпынам. Ак тилеги ашыктык айдап алды артымдан. Каркырам, 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 алып учат талпынам. Ак тилеги ашыктык айдап алды артымдан. Жашыл үмүт мендеги жабыркады өнбөдү, жанып турган алысым, жаным сүйүм сен деди. Же аны сен сезсеңчи, кадырыма жетсеңчи, сүйүү деген түйүндү сүйүү менен чечсеңчи. Же аны сен сезсеңчи, кадырыма жетсеңчи, сүйүү деген түйүндү сүйүү менен чечсеңчи. Ойдун көлдүн тереңи түшүмдө да көрөмүн, аркы кырдан сен үчүн деп бай чечекей теремен. Күл мүчөсү келишкен, эй периштем, периштем, түгөй болчу түбөлүк, ырыскымды бөлүшкөн. Күл мүчөсү келишкен, эй периштем, периштем, эй периштем, түгөй болчу түбөлүк, ырыскымды бөлүшкөн. Түгөй болчу түбөлүк, ырыскымды бөлүшкөн, ырыскымды бөлүшкөн. Муну болсо былтыр сатып алгам. 25 миңге алгам. Бир ушу бизге окшогон эле бир балага бир алып келип беришкен экен, анан ал бала сатам дегенден ушу 25 миңге сатып алгам. Муну алгандан бери сон чыркап калдым. Эмеси жакшы экен, а? Башында ушундайды бекер берели дегенден болбогом да. Бул жакшы экен. Шаарга келгенден кийин анан кайра сатып алдым. Ушу жакшы экен. Эртең менен туруп, мунун баарын шүтүп алып туруп, эмете аласың, э? Оңдон түзөн, э? Ооба. Ал тиги аккумуляторун салып алайын. Аккумулятор болсо зарядка коюп коесуң. Ооба, муну зарядка коюп коем. Муну бирөө эле болчу да, муну запасноюн алганыма бир 20 күндөй болду элек да. Бир 15 күн болуп калды го. Ушу керек экен, баары алып койдум ошо. Жашоо үчүн күрөш. Ар ким арган жолдо оокатын кылып, ар ким арган тагдырдын жазгышын көрүп жатат. Бул машинканы ошол былтыр алгам, муну 35 миңге алдым да. Бул болсо только ошол жанагындай жаткан шагающий да бул. Шагающий анан ушу жаткан эмелерди эле тигет да. Кожалардычы. Ремендин четтерин, ушундайларды эле тиге алат. А эме сумка жанагындайларды тиге албайт. А берки ошол сумканы тиге турган ал колонковый деп айтылат. Буюрса эми ошол алып калсак жанына кое алат элем. Буюрса. Ушунчу белек. Сизге. Могу прямойлор ушудан бересиң, э? Могудан. Ооба, ушундан берем. Ооба, моуларды, ооба. Ушу менен да. Жерге коюп ал элем мындай кылып. А берде отурганда ушу коляскага отуруп тигесиң, э? Ооба, коляскага отуруп тигем. Алгачкы баштаганда кыйын эле болду да, мындай эмете албай, биле албай, мисалы. Ооба. Кыла албай каламын деп дагы эметтимби, мисалы, үйрөнө албай же дальше таса албай турушпайм депчи. Андай күндөр болду анан. Бирок азыр эми наоборот бир нерсе кылбай калсам эме болом да. Мындай убакыт өтпөгөсү зеригип кетем. А бир нерсе кылсам мындай наоборот өзүмө жакшы да кайрачы. Зерикпей. Ошо ушундай эле, мындай эле коюп ал элем нерге.
мындай алып туруп нерден кычытып эле анан тиге берем. Могул жак менен тигем да, көбү айтып атса керек, баягы сурай берет, кантип бутуң иштебесе депчи. Ошондо бут иштебесе кантип бутту тебиш керек да. Ооба, могул менен нерди басып иштетем да, могул жерде. Кол менен, бир кол менен кармап алам, ооба. Бир кол менен кармайсың, э? Ооба. Неги көпчүлүк эки кол менен тигет. Ооба, көбү эки кол, мен бир кол менен эле мындай эле кармап эле тиге берем нерден. Ушундай. Буну кандай ойлоп таптыңбы же өзүңдө бар бекен? Муну жок, терден эле бияка эле чыгарып алганбыз. Терде буттукун эле чечип туруп эле маяка тагыштырып салгам да. Могу жерге эле тактырып Бул жана салгам. машина, кадимки эле автомашинаны деле ушинтип айдашып атпайбы? Анан эми тигил жакта инструменттерим эми алдында калып калды баары. Бул эме жанагы карат деп коет, бул краска да, кожанын краскасы. Өңү кара, мунун күрөңү дагы бар. Ар кандай цветтери менен бар да. Бул ошо карат. Муну болсо эмеден алабыз. Советский көчөдөн алабыз. Могу жанагы кадимкидей эле марилка, жанагы жыгачтарга эметет го. Ошол марилка. Мунун деген ошол краска бүткөндөн кийин муну дагы сүйкөп коебуз. Бул деген ошол Чырайына чыгарат. эме баягы эме болуп калат. Суу тийсе суу жукпай калат да кожага. Ошондой. Анан тетиги болсо лак, ал тиги эменин үстүндө калып калды, машинканын, ал лак. Бул болсо крем. Бул ошол эме деп коет, кожанын эмеси да, креми. Баягы сүйкөп алгандан кийинчи кырларын могу жыгач менен мындай кылып эметкен да, мындай кылгандачы. Биягы сыйдан болуп калат да. Эме курлардын. Ооба, курлардын чейиктери. Эми жанагындай бардыгы эле изделия ушундай да, анан ошол. Бул да краска, муну өзүм ошол колго жасайм эме кылып. Бисмилла. Анан азыр эгерде ушундай бир байке чыгып калып, же бир эжелерден бир кайрымдуу адамдар чыгып калып, мындай кандай эмне кылайлы, белек сага эмне керек десем эмне дейт элең? Ушундай эми баягы бул дагы ошол менин Турушума деле Кудайга шүкүр. ооба, ушинтип күнүң ушундай менен болгон. Ушундай болсо да ыраазымын да. Мына урматтуу достор, мекендештер, биз азыр белек менен азыр керектүү дарыларын алуу үчүн биз мына аптекага келип отурабыз, дарыканага. Бул жерге келишибиздеги негизги себеби ушул белектин ала албай аткан дарыларын да алып берип коюуга биздин аракет. Эми бунун баардыгы Кудай ыраазылыгы үчүн достор, ошон үчүн биздин Кайрымдуу Бол коомдук фондуна менен биргеликте болгон, сооптуу сапарда сапарлаш болгон ар бир мекендеш сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен аябай рахматымды айтам, анткени убакыт бөлүп ушундай бир биз менен бирге болуп, анан ушул биздин ишибизди колдоп, ошондой жөлөк таяк болуп, ушундай бир кол сунгандыгыңыздардын жыйынтыгы мындай тамчылаган акчалар менен биз тамдарды салдык. 29 там салдык. Мындай тамчылап берип отурупчу, тамчыдан там салып аттык бизчи. Анан бүгүнкү күндө Кудай буйрса дагы мен ойлойм, мына канчалаган бир туугандарды 5-10 сомдон чогултуп атып, биз 200дөн ашуун кыргыздын ден соолугунун жакшырып кетишине себепкер боло алдык. Анын башында туруп мен кубануу менен мен бөлүшө алам пикиримдичи. Себеби бир келген өмүрдө өзүбүз үчүн эмес, өзгө үчүн дагы, мекендеш үчүн дагы, бир акыретибиз үчүн дагы аракетибиз бул өзүбүз үчүн бергенибиз дагы, кылганыбыз дагы. Анан азыр белектин керектүү дарыларын алуу үчүн мына мекендештерибиз бар, бизге дагы алыстан белек кол сунат, кээ бирлер азамат, муктаж адамдар болсо ушуну бөлүп берип койсоң, жөнөтүп койсоң, аманат деп жөнөткөн аманаттар бар. Анан ушул атайын бир ушул эфирди ушундай муктаждыкта турган мекендештердин кичине муктаждыгын чечүү үчүн бул экран алдындагы реквизит, ушул түшкөн каражаттар
мына ушундай муктажда турган мекендештердин өзүнө түшүп тура турган кылып ушундай бир келе турган дары дармекти продуктты ушуну алып тура турган үчүн бул отдельный өзүнчө ачылды. Бул белектин бир эле өзүнө эмес, бул белекке окшогон канчалаган муктаж адамдар бизге кайрылса, ошолорго керектүү кем карчыны алып барып берүү үчүн ушул реквизит тиркелген. Ошол реквизитке тиркелген реквизитке кол сунуп турсаңыз, демек мондай дары дармекке, кант май чайына, продукциясына жарап турат. Анан ушуну берип жүргөн мекендешке азыр дары дармегин алайлы, Кудай буйрса. Анан чогулган каражат азыр баардыгы биригип 75 000 сом чогулду, достор. 75 000 сом азыр, анан дагы калганын чогултсак, Кудай буйрса. Мен ойлойм, буйрса белектин алдыдагы алайын деген машинкасы буйрса келип калат. Бирге алайлы. Азамат байкеге рахмат, ушу бүгүн келип мага ушул атайын убактысына бөлүп, мен ушул бир күндүк жашоомду чагылдырып сиздердин алдыңыздарга көргөзүп буйрса аябай ыраазымын. Ушул ала албай аткан дарыларымды алып берди. Ушундай кафеге отуруп тамак иче алчу эмесмин. Ушу бүгүн кирип ушу Азамат байке аркылуу ушул келип тамак алып беришти, ыраазымын аябай. Буйрса эми ушу сиздерден да ошол элдерден чогулуп аткан акча дагы 75 000 болуп калды буйрса. Анан ошол жана 115 000 сомдук машинканы алып алсам, буйрса аябай жакшы болот эле. Баардыгыңыздарга рахмат, колдоп аткандарыңыздарга. Рахмат, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.